Сизде кандай убада берер элеңиз деген суроолорун узатышты. Эң биринчиси Кыргыздын патшасына эч качан мамлекеттин казынасына кол салбайм деп убада берди. Мен көкүрөгүмдө ыйманым, оозумда келмем бар. Мен ошондой жолду, ошондой мамлекетти курам деп убада бердим. Үчүнчү убада. Биздин Кыргыз мамлекетинде жетим менен жесир, мунжу менен майып, бейкүнөө кишинин көзүн төкпөйм деп убада берем, Кудай кааласа. İnsanlarımızga karata kanday жардам көрсөтөбүз. Россияда иштеп жүргөндөр Кыргызстанга кайтат. Кайтат Кудай кааласа. Себеп менин пландарымда ушундай көз караштарым бар. Кудай кааласа, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Белоруссия, Армения. Биз бир бүтүн өлкөгө айланабыз, Кудай кааласа. Көрөсүздөр. Ким кайсыл жерде жүрбөсүн, өз үйүндө жүргөндөй боло турган күндөр келет, ишениңиздер. Президенттик кызматка талапкер Адахан Мадумаров учурда Ош облусунда шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Жолбоштугу жагынан Жусуп Абдурахманов болгум келет. Ишмердүүлүк жагынан Баял Исакеев болгум келет. Жөнөкөйлүк жагынан Орозбеков болгум келет. Иштермандык жагынан, сөзгө чечендик жагынан Исхак Разаковтай болгум келет. Өтө кытмыр бардык нерсени иштеп ордуна коюп, мана Бишкекте алатой анты кылып көркүнө чыгарып койгон Турдак Нусубалиевди иштегим келет. Мен ыйлап жаткан бала болсо, минип бараткан машинасынан түшө калган Абсамат Масалиевдей болгум келет. Менин күмүрлерим ошо кишилер. Маңдайыма буйруп калдайган калың эл колдоп буйруп барып калган болсом, мен сиздер менен кеңешип, акылдашам. 93-жылы 5-майда кабыл алган конституцияны кайрадан ордуна коюшубуз керек. Бизде барекеттин баары биринчи референдум өткөргөндөн башталган. Ошондон бери адашып жүрөбүз. Бирөө айтты Швейцария болобуз, бирөө айтты Япония болобуз, азыр Түркия боло албай кыйналып атабыз. Мен Кыргызстан бойдон калганын каалайм. Ишенимдин бийиктиги дешет карагулжалыктар. Сизге суроо, эгер сиз президент болуп калсаңыз, чет элде жүргөн балдарыбызга кандай жардам көрсөтө аласыз? Президенттик сизге гана буйрусун дейт. Рахмат. Мен чет өлкөдө жүргөн биздин жигиттерге, кыздарга кандай жардам көрсөтөм? Алардын баары Кыргызстанга кайтып келип иш менен камсыз болот. Ушунан өткөн жардам жок. Энесинин атасынын алдында болот, Кудай кааласа. Ишенип коюңуздар. Кыргызстанда тартип орногондо ушундай чоң завод, фабрикалардын курулушу башталат. Жол курулушу, гидроэлектростанциянын курулушу башталат. Ана айтат, мигрант деген сөздү колдонбогула деп айттым эле. Биздин ата бабабыз көчмөн болуп келген, убактылуу көчүп жүрөбүз деп айткыла деп. Себеп мигрант деген өсүп, жаңы туулуп өсүп келаткан баланын, кыздын кулагына жаман угулуп калат. Бул комплекс болуп калат. Ошол мигранттарды бизге эмне түзүп бересиз дегенде айттым эле. Сиздерди алып кетебиз деп. Кантип алып кетесиңер деген сөз ушул жерден да жаралат, суроо. Бул мыйзам ченемдүү суроо. Караңыздар. Бишкек Ош альтернативалык жолу деп $1 миллиард чыкты азыр баасы. Анын дагы курулушу күмөн. Ошондой акчаны ким төлөйт? Биздин карызга алып атат ал. Биз төлөйбүз. Биздин балдар төлөйт. Бүгүнкү Россия, Казакстан башка жакта жүргөндөрдүн балдары төлөйт. Ошонун ордуна мына Акмат Келдибеков каражат жагынан жакшы мыкты адис эмгек сиңирген киши адис ушул $1 миллиарддын ордуна $50 миллион турган заводдон 20-ны курса болобу эле? 20 завод түшөт, туура Акмат Келдибеков. Эң мыкты деген заводдордон 20 завод түшөт. $50 миллион завод. А 10 миллион, 7-8 миллион кичи заводдор, фабрикалар толтура го. Мына караңыздар, 2 бөлмө батирди алып алып, тигүүчү цех деп алып ачып иштешип атат. 2 бөлмө батир. 2 бөлмө батирин $40,000. Ошонун баарын бир жерге келиштирип, Нарынга бирди, Ошко бирди, Көлгө бирди, ушундай кылып бөлүп, кластерный кылып бөлүп, ар биринин өзүнүн окатын кыла турган.
эт комбинаттарын курса, мына Алпарып алып 80 000 тонна кече кайтты. Биздин жер жемиштер Россиядан. Ошону ушул жерден айландырып, ороп, банкага салып, жакшынакай кылып, тамат кылып жиберсең, болобу, бузулбайт ба? Баасы 4-5 эсе көтөрүлүп атпайбы? Ошого көп акылдын кереги барбы? Мультимиллионер болгон киши кантип болду экен эгер ушул нерселерге көп паами жетпесе? Эмне несебинен болду? Мен бизнесмен эмесмин. Этти сатсаң, бир торпокты жетелеп чыгып барып сатсаң, 15 000 сомго сатасың. Туурабы ооба? 15 000 сом болуп атат. Аны шашпай, кассапка коюп алып, тилип отуруп сатсаң канча болот? 22 000, 23 000 болот. Болбойбу бизге, жарашпайбы ошондой болсо. 3 күн кармалып турса, чирип кетет деп коркуп атабыз. А ошону чиритпей Бишкекте иштетип туруп алып барбайлыбы? Кандай дейсиздер? Анан жомок катары кабыл албагыла ошол сыртта жүргөн, иштеп жүргөн, мигрантпыз деп өзүн өзү кемсинтип жүргөндөрдүн баарын 20 завод болсо, кеминде болбогондо ар биринде 2000 киши иштесе, 40 000 киши келбейби? Бул бир гана долбоорду айттым мен. Бишкек кош ал. Мен өзүмдүн долбоорум бар. 11 эле министрлик жетет. Премьер-министр, өкмөт деген жок, бизге кереги жок. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент ошол өкмөттүн жетекчиси болсун. 120 депутаттын кереги жок. 75-65 депутат жетиштүү болот. Биздин акчабыз жок мындай. Ишенип коюңуздар, менин күчүм жетет ушул. Маңдайга жазып койгон болсо, пендеси бут тосуп токтото албайт. Тескерисинче зоолосын көтөрүп койгон болсо, канча пендеси секирип аны токтото албайт. Сиздер себепчи гана болосуздар, пенделер. Себепчи. Бардык нерсе буйрук.